Устаз, намазды тургузганыма жаңы эле болду. Кээ бир учурда иш болуп жана калат. Мисалы, ошондо пешимдин фарызын эле окуп калам. Бирок кайгырам, сүннөттөрүн окусам, көп убакыты бүткөндөй боло берем. Эми илим маалымда сүннөттү калтырганым үчүн күнөөкөр боломбу? Башка намаздарды сүннөтү менен окуйм. Мындай туугандары, сүннөт таштабаш керек, таксыр. Сүннөт бул Малик ибн Динар рахматулла алейхтин айтуусунда бул айтат, сүннөтчү Нух пайгамбардын кемесине түшүү да. Ушул доордо, ушул заманда, ушул дүйнөдө Нух пайгамбардын кемесине чыккан, куткарылат, чыкпаган Кудай сактасын да. Сүннөт ошон үчүн эң биринчи сүннөттү, биринчи даарат менен намаздын сүннөтүн тирилтиңиз. Андан кийин жеген, ичкен, кийинген, жаткан, турган, күлгөн, кат жазган, учурашкан, мамиле, кийин башка сүннөттөр. Бирок биринчи эгерде биз намаздын сүннөттөрүн, намаздын окула турган сүннөттөр жана ар бир намаздын ичинде сүннөттөр бар. Ошолорду жандандырбасак, башкаларга кантип жандырабыз? Анан бул кээ бир баягында исключительный болуп калат. Азыр мисалы мамлекеттик бир кеңешме болуп атат. Кыска убакыт калды, азыр самолет учуш керек. Мисалы, ушундай учурларда же болбосо операция кириш керек болуп атат, жана башка болуп калып атат. Таптакыр болбой калган учурда эле калып кетпесе, ата калтырганга адат кылбаңыз. Өкүнүч бар, күнөө бар сүннөт таштаган үчүн.